Салам достор, силер Шамиров каналын көрүп жатасыңар. Бүгүн биз силерге топ 5 Кыргызстандан чыккан дүйнө чемпиондорун айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. Агазбек Аманбеков 1991 Ош шаарында туулган. 2008, 2009, 10 жана 2012 жылдар кикбокс боюнча Кыргызстандын чемпиону болуп келген. 2011 жылы Москвада өткөн кикбокс боюнча дүйнө кубогунда 2-орунду ээлеген. Андан кийин 2013 жылы Туркияда Анталия шаарында болуп өткөн кикбокс боюнча дүйнө чемпиондугунда Агазбек 1-орунду ээлеп дүйнө чемпиону болуп, Кыргызстандын желегин дагы бир ирет дүйнөгө тааныткан. Канатбек Бегалиев 1984 жылы Талас облусунда туулган. Жаш кезинен эле спортко жакын болгон Канатбек Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныткан. 2006 жана 2008 жылы Олимпиада оюнунда греко-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болуп, күмүш медалы менен 2 ирет сыйланган. Азыркы күндө Канатбек Бегалиев тренер, жаш балдарды Олимпиада оюндарына даярдайт. Арзыбек Назаров 1966 жылы Кант шаарында туулган. Арзыбек бокс боюнча 7 жолу дүйнө чемпиону болгон жана 1985 жылдан 88 жылга чейин СССР чемпиону болуп келген. Мындан сырткары Японияда 5 жолу чемпион болгон жана 6 жолу Азиянын чемпиону болгон. Айта берсең өтө көп экен. Арзыбек Назаров профессиональный карьерасында 27 бойго түшүп, 26 боюн жеңген. Бир гана поражениясы бар жана 19 боюн нокаут менен жеңген. Арзыбек Назаровдун насиясы өзбек, бирок Кыргызстандын байрагын желбиретип, Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныткан. 1997 жылы даңк медалы менен сыйланган. Мындан сырткары да аябай көп сыйлыктарга жетишкен. Акжол Махмудов жаштар арасында греко-рим күрөшү боюнча 2016 жылы дүйнө чемпиону болгон. Биринчи финалда Арменияны жеңген. Кийин Японияны жеңген. Жарым финалда Белоруссияны жеңип, финалда Азербайжан менен күрөшүп 5-3 эсебинде Азербайжанды жеңген. Канатбек Сыдыгалиев 1987 жылы Талас облусунда туулган. Канатбек 7 класста спорт жолуна кадам таштап, 11 классты бүткү чейин барба менен машыккан. 1995 жылы мектепти аяктап Бишкекке окууга тапшырып, Бишкектен профессионалдуу спортко катышып, кикбокс боюнча жаштар арасында мелдештерге чыгып, Кыргызстандын чемпиону болгонго жетишкен. 1999 жылы кикбокс боюнча дүйнө чемпиондугуна мушташып, ал жерден 2-чи местаны алган. Ошол убакта Канатбек 21 жашта болгон. 2001 жылы Лас-Вегас шаарында дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Ману Нутон аттуу американец менен мушташкан. Канатбек опыт жагынан да, салмагы жагынан да сопернигине караганда бир кыйла пас болгон. Канатбек Ману Нутонду 4-раундда нокаут кылып, дүйнө чемпиону болгонго жетишкен. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Каналга жазылып, комментарийге өз оюңарды калтырып кеткиле. Кийинки видеого чейин аман болгула.